Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2019 жыл 4 февраль. Мына Кудай буйруп Махабат эжесинин үйүнө келдик. Мынакей бизге боркер бир туугандар тарабынан акча чогултуп беришти эле. Ошону мынакей буйруса эжеге келдик, алып келдик. Кудай буйруса эженин 4 курс лечениясы ушул. Эженин 4 курс лечениясы Кудай буйруса эжеде результат бар. Жакшы бир дары алып атат, ушу дарыны ичип атат. Эженин омурткаларына суут тийген эже. Омурткаларына суут тийген болчу, эженин бели ооручу. Эже ушул канча айдан бери алып атабыз? Результаттары кандай болуп атат азыр? Результат буюрса жакшы эле. Белим кышында вообще баса албай калчу эле. Быйыл шүгүр жакшы чыктым, кышта жакшы жардам болуп атат. Мынакей боркер бир туугандар Кудай буйруса жакшы болуп атат. Эженин 5 баласы бар. Эң кичинекейиңиз канчада? 5 Эң кичинекей 5 жашта, эң чоңу 10 класс эже. 9 класс. Мынакей эженин бала чакасы көп. Мынакей келиңиздер, эжени постоянно ушу лечениясына көтөрүп бергенге, ушу лечениясына жардам бергенге кол сунган адамдарды дагы издейт элекпиз. Буюрса мынакей эжеге акча берген атам 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 сом берип атам. Ар бир дарызы 2 дары алат, 3000 сомдон турат экен мынакей эже. Бизге 6000 сом. Анан бул жакта берген адамдарга дагы кичине өзүңүз ыраазычылыгыңызды айтып койсоңуз жакшы болот. Şu borker bir tуугандарга Аллах таалам ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылык каалайм. Şu берешер адамдар көп боло берсин. Şu силерге да ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт. Анан эже Кудай буйруса дагы канчадан кийин дагы сизге акча керек болот леченияңыз? Канча күндүк дары алып атасыз? Канча күн? 20 күнгө жетет да, бир кутча бир банчикасы 20 күнгө жетет да. Ошону сиз 2 банчика алып атасыз да? 2 банчика алам. Ошону 40 күнгө. 40 күнгө, бир ай экен ошондо. Кудай буйруса мынакей эже Кудай буйруса дарысын алып дагы бир айга жетет. Кимде ким эжеге жардам берем десе, ушул балдарына энези керек десеңиздер, ушу балдары бактылуу болсун десеңиздер, ушу балдарын карасын десеңиздер, ушул 5 баланын апасына жардам берели боркер бир туугандар, сиздерден сураныч. Ошо 4 баланы мектепте окутам. Өзүмдүн үйүм жок, ошо квартиранын убактылуу 4600 сом пособие алам. Ошону балдардын кийим кечесине жумшайм, мектебине жумшайм. Тамак ашка, квартирага, светке дегендей ошо. Канча балаңыз окуйт мектепте? 4 окуйт. Эже айына 4000 сом алсаңыз, ар бирине 1000 сомдон бир айга кийим кечеси бар дегенде, бут кийими бар, носки бар дегенде, тамак ашы бар, жол киреси бар эже. Ошон үчүн келиңиздер боркер бир туугандар, кайдыгер карабайлы. Колдон келишинче жардам берели, кимдин колунан келсе иншаллах. Келиңиздер, бизге кайрылыңыздар. Бизде тизмеде дагы эжелер бар, келиндер бар. Келиңиздер, көптү көрсө көл болот дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садака жаман байлелерден, жаман кырсыктардан, жаман кырсыктардан сактайт деген, жанагы ырызкыны көбөйтөт деген. Аллахым кимде ким ушул эжеге өзүнүн салымын кошуп, ушу дарысына, лечениясына акчасын берген болсо, ошолордун үй бүлөсүнө тынччылык берсин, береке берсин, ыйман берсин, үй бүлөсүнө аманчылык берсин, тапкан ырыскыларын Аллахым көбөйтүп берсин.